азыр. Jurnalistler суроо жооп көтөрүлү дароо эле. Кимиңиздерде суроо болсо жооп берейин. Садыр Нуркожаевич, телеканал ТС. Азыр эски аянтта сиздин тарапташтарыңыз митинг өтүп атат. Орусча суроо берсем болот? Болот, орусча бериңиздер. Мы слышали, проводят митинг в вашу поддержку. Мы вас, кстати, тоже поздравляем с назначением на должность премьер-министра. Но среди тех лозунгов и требований, которые звучат сейчас на Старой площади, в том числе звучат призывы и требования отставки президента. Сейчас вы, как уже на посту премьер-министра, это требование также поддерживаете своих сторонников или что-то уже изменилось? Уважаемые русскоязычные журналисты, с вашего разрешения, конечно, я отвечу на национальном языке. Не от того, что я игнорирую русский язык, а от того, что я свои мысли более внятно довожу на национальном языке. Только это. Я никогда не буду игнорировать русский язык, английский язык. Языки нужны нам. Поэтому, извините, ладно? А то тот раз все русскоязычные сайты написали, что я типа не знаю русский язык или там такого. Нету такого. Я хорошо знаю русский язык. Просто более подробно түшүндүрүп берейин деп атам да. Эми урматтуу НТС каналынын журналисти, ал менин тарапташтарымды мен чакырган жокмун. Ал менин эле тарапташтарым эмес. Бүткүл кыргызстандыктар деп билсеңиздер болот. Анткени бүткүл кыргызстандыктардын талабы бул президент кетсин, шайлоо жокко чыксын деп келип атат. Анан үчүнчү талабы анан Садыр Жапаровду отургузуп келели деген талап менен чыгып атат да. Мен азыр бул жерден чыгып президентке барып, президентке жолугам, сүйлөшөм, бул маселени чечебиз. Бүгүн аягына чыгарабыз. Өлкөдө стабилдүүлүк болуш керек. Элдин баары тынч жашаш керек. Экономика Камчыбек Кыдыршаевич менен мен 15 жылдан бери жакшы таанышмын. Бирге иштегенбиз, депутат болгонбуз, бир эмес 2 чакырылышта депутат болгонбуз. Камчыбек Кыдыршаевичке кандай гана бийлик бербесе дагы аны тартып бийлик алып барам, ойлоно элекмин. Шашпай чечим кабыл алабыз. Скажите, почему в новом правительстве, в новом составе правительства нет женщин? То есть, например, даже Аида Исмаилова, это не все, почему? Потому что она уже провалила первую волну ковид. Бул өкмөттүн курамы бүгүн эртең менен куралды. Мен сиздерге жана депутаттарга айттым, сиздерге дагы бир жолу кайталап коеюн. 1 ай 2 айдын ичинде кайрадан карап чыгып, бардык тармактардан карап чыгып туруп өзгөртүүлөрдү киргизебиз. Сөзсүз түрдө аялдардан кошобуз. 30% аял болуш керек негизи өкмөттүн курамында, анан жаштардан тартабыз жумушка. Карайбыз аны. Эми өзүңүздөр көрүп атпайсыздарбы? Акыбал ушундай болуп турат. Маган түндө саат 12-деби 1-деби айтышты, эртең сессия болот деп. А мен аппаратым эртең менен 8-де жумушка чыкты. Анан ошон үчүн ушундай шашылыш болуп калды да. Еще вопрос. Вторая волна COVID-19, она уже пришла, а тем не менее на площади собрались тысячи ваших сторонников, соответственно, ни масок, ни дистанции они не соблюдают. Ковид боюнча мен эртең менен Минздравды чакырамын. Минфин өкмөтү чакырып туруп мен кеңешме өткөзөм өкмөт менен. Анан тапшырмаларды берем сөзсүз. А сейчас по поводу митингов что вы скажете? Мен митингди көргөн жокмун, убактым тие элек аган. Мен ал бияктан чыгып алып ошо митингге барам, элдин алдына чыгам. И
Эми мындай маселелерди мага бербей туруңуздарчы суроолорду. Анткени мен 3-чү күн жумушка чыгып атам мына. 1-2 күн чыктым кече. Бүгүн мынакей жумушта эмесмин, биякта жүрүп атпаймын ушундай. Аны мен айтам, эртең чогултам, мына экстренный заседание кылабыз. Бардык маселелерди, тапшырмаларды беребиз. Ну какие-то планы же есть у вас? Эми план кандай? Аяктагы жанагы коррупция элементтерин жок кылсаң эле суу толот. Болот суу сөзсүз. Жылда толуп аткан суу эмне үчүн быйыл эле бүксөп калыш керек? Пландар бар. Siz özünüz moyun alganыңыздай 5 октябрдагы шайлоодон бирден наразы болуп андан кийин чыккан элдик толкундоодон кийин абалдан чыгып азыр премьер-министрликке дайындалып отурасыз. Ошол акцияларга катышкан саясатчылар жана жарандык активисттерге эч кандай коомдук болбойт деп дагы жолу кепилдик бере аласызбы? Бул биринчи суроо. Эритмей жооп берип коесуздар. Андан кийинки сиздин өкмөттө мурда кылмыш жоопкерчилигине тартылган айрым адамдар бар. Бул Мамбет Жунушева, бажы кызматына келген, андан кийин вице-премьер болгон Сабиров жүрөт. Аларга кандай негизде ишеним арттыңыз? Мисалы, бажы тармагы эң коррупцияланышкан орган деп бул бардык тармак жерде айтылып келет. Акыркы маалыматтарда улуттук статистика комитетинин ырастаган. Анан жаңы дайындалган Мамбет Жунушева бажыдагы коррупцияны жоет деп сиз ишенесизби? Үчүнчү суроо, Матраимовдор кармалат, үч органдар иштеп жатат дедиңиз эле. Райымбек Матраимов азыр Кыргызстандабы же өлкөдөн чыгып кеткенби? Бул боюнча кандай иштер жүрөт? Саясий куугунтук боюнча бул эле эмес, мурдакы, кийинки болобу саясий куугунтук болбойт. Мен муну сөз берип кете алам, анткени мен өзүм 8 жылдан бери саясий куугунтукта жүргөн адаммын. Бир эмес 2 жолу камалып чыктым. Үй бүлөм, бала чакам, бир туугандарым запкы жеди саясий куугунтуктан. Ошондуктан мен саясий куугунтук эмне экенин жакшы билем. Саясий куугунтук болбойт. А эгер кандайдыр бир экономикалык кылмыштарга, мамлекетке зыян келтирген болсо, анда башка иш. Бирок мен соттордун, прокуратуранын ишине кийлигише албайм да. Эгерде ошолор камаган болсо, мен сөзсүз түрдө сурап, тактап, анан эл журтка так маалыматты жеткирип турам. Мына кечөтөн бери 3 күндөн бери жазып атасыздар. Атамбаевди каматып салды, анан анын жаш балдарын камап салды, Садыр Жапаров чыгарып кой, анан Садыр Жапаров өзүң ушундайдан өткөнсүң, бала чакаң өткөн деп. Мен аларды каматкан жокмун. Мен укугум да жок каматкандай. Ген прокуратура менен ГКМБ президентке баш ийет. Ошол жак камады, мен аган тиешем жок. Ошондуктан эч кандай саясий куугунтук болбойт. Бажы боюнча, бажы кызматы боюнча, ошол бажы кызматында эле иштеген, биз ошол 4-5 күндөн бери угуп, иликтеп көрүп атпайбызбы? Кимиси тартып кете алат, баягы коллектив кимисине макул болот дегендей. Анан биринчи зам менен экинчи зам ошо Райым Матраимовдун кишилери деди, схеманы ошолор иштетет деди. А бул Мамбет Жунусованын андай схемага тиешеси жок деп бардык ошол жерден көпчүлүк кызматкерлери бизге маалымат жеткиргенден кийин мен ошондой чечим кабыл алдым. Мамбет Жунусова ошо тартып кете алат деп коллектив. Биз башка жактан алып барган жокпуз. Анан жаштыгына карадык. Жаш кадр экен, билимдүү кадр экен. Бардык айтты, анан ошону койдук. Сабиров боюнча болсо, эми ал дагы саясий куугунтукка, ушундай саясий оюндардын кесепетинен барып камалып чыккан ал дагы. Мен окшош камалып чыкканда. Анан эми ал акталган соттон кийин. Матраимов боюнча болсо маалыматтар жок менде. Бая такталбаган маалыматтар боюнча өлкөдөн чыгып кетти деп атышат. Муну бая эртеси эле күнү чыгып кетти деп мага маалымат жеткирген. Бирок мен билбейм. Аны чек ара кызматы жана башкалар андан билиш керек да. Бирок мындай официалдуу түрдө чыгып кеткен эмес, мындай чыгып кетти деп айтып атышат. Мен тактоо иретинде бир суроо берип алсам, коллегалар кесип койгон. Аягына чыгыш керек дедиңизби? Буга чейин 3 күндүн ичинде кол коет дедиңиз президент. Демек качан баягы аягына чыгат? Полностью перевыборы бүткөндөн кийинби, же сиз дайындалып бүттүңүз, эми кетиш керекпи? Ушуну бир тактап койсоңуз, баягы политический кризис уланып кетпейби, ушуну айтсаңыз. Мен азыр ушу сиздерден чыгып, президент менен барып жолугам, ушул маселе боюнча сүйлөшөбүз, такташып чечишебиз. Анан эгерде кандай болот, менин оюмча, эң биринчи келишимге келишибиз керек. Ал арызымды жазып берип, мыйзамдуу жолго салып, анан арызым жазып берип кетейин, экспойдон калайын деген.
мына ошол чечимге келишибиз керек. Мен ошол чечимди сунуш кылам, анан кандай кабыл алат, ал өзүнүн иши. Сиздин оюңуз боюнча качан? Мисалы үчүн шайлоо бүткөндөн кийин Бүгүн бүтүрүш керек. Менин оюмча. Анткени 10 күндөн бери уже 10 күн өттү макулдашылгандан бери. президент кандай жооп берди сизге? Жооп бере элек, азыр барам. Жолуга элек. Чоң рахмат. Акипресс, Алия Абдурашидова. Ваши первые 3 проблемы, которые вы намерены безотлагательно решить на посту премьер-министра. Биринчи кезекте экономикабызды жана бюджетти карайбыз да. Биринчи кезекте эртең мен бардыгын чогултам, тапшырмаларды берем, маалымат алам. Андан кийин мен пресс-службам аркылуу сиздерге толук маалыматты берем. Эң биринчи ишим ушул болот. Продолжая вопрос моего коллеги. Бюджеттин аткарылышы боюнча болот да. Продолжая вопрос моего коллеги, вы все-таки будете добиваться выполнения обещания президента или есть какие-то другие решения, да? Как-то можно по-другому решить этот вопрос. Кайсы маселе боюнча деп атасыз? Президенттин обещаниясы боюнча. Президенттин обещаниясы боюнча ал менин талабым эмес, бул элдин талабы. Элдин талабы кандай болгон? Президент отставкага кетсин деп келген. Биз сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, мынакей залда депутаттар отурат, мен эле жалгыз эмес, депутаттардын катышуусу менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, 3 күндөн кийин арызымды жазып берем. Болду, тынч кетейин дегенден кийин элге чыгып айтканбыз. Мына 3 күндөн кийин кетмей болду, тараңыздар деп элди таратканбыз. Андан бери 10 күн өттү. 10 күн, 7-8 күн өтүп калбадыбы мына. Анан эми азыр барып ошол келишимге келишибиз керек деп мен сунуш кылам. Анан кандай чечим кабыл алат, ал президенттин өзүнөн. Башка жолдор жок. Садыр Нурбудевич, вы сегодня приехали на Геленвагене, да, в резиденцию. Активисты выяснили, что машина с такими номерами отсутствует, соответственно, номер подложный, на котором вы приехали. Как вы это прокомментируете? Бул маалымат мага жаңы эле келип түшкөн. Мен ал машинанын техпаспортун алдырдым. Бул мынакей мыйзамдуу түрдө ГКМБнын учетунда турган машина. Эч кандай криминалдуу машина эмес. Бул силер издеген сайтка муну койгонго болбойт, анткени оперативдүү машина экен. Президенттин, премьер-министрдин, спикердин машиналары коюлбайт ал сайтка. Бирок мынакей техпаспорту как положено по закону турган машина. Siz buga чейин журналисттер менен чогуу иштешебиз дедиңиз, бирок сиз журналисттер сиздин ишиңизди сындаганда сиз сынга ачыксызбы жана журналисттерге куугунтук болбойт деп дагы бир жолу убада берип кете аласызбы? Менин ишим ачык болот. Журналисттерге дайыма эшигим ачык болот. Журналисттердин маган жардамыңар керек болот. Жанагындай коррупциялык элементтерди иликтеп чыксаңыздар, бирок дагы бир жолу кайталайын. Реалдуу түрдө мындай адилеттүүлүк менен анан эптеп эле бурмалап бир жок фактын эле бар факты кылып койбостон бардык фактылар менен алып келсеңиздер, бир маселени ачсаңыздар, ал иликтөөсүз калбайт, анан жазасыз калбайт. Сиздер журналисттер көп нерсени билесиздер, мен билемин. Ошон үчүн катып жатып албай, чыгарып берип туруңуздар. Мына бардык коомчулукка чыгарган материал же болбосо мага жеткен материалдарга сөзсүз түрдө реакция кылам. Кайра тескерисинче силер мага жардам берген болосуздар. Журналисттер, телевидение, радио жана башкалар бардыгыңыздарды мына ачык. Эгерде силердин өмүрүңөргө коркунуч келип, ушундай коррупционерлер тарабынан жана башкалар тарабынан коркунуч келе турган болсо, мамлекеттин эсебинен мен силерге кайтаруу бөлүп бергенге, кайтаруучу бөлүп бергенге мен даярмын. Мен сөзүмө турам, аны аткарам. Добрый день, издание. Коркпоңуздар эч нерсе. Добрый день, издание Глоб Медиа. У нас пара вопросов по вашим назначениям министры, которые сегодня были подписаны. Бывший подчиненный Райбека Матраимова Эмиль Кимсанов предоставил свидетельство того, что Улан Ниязбеков находится с ним в очень тесных отношениях. Сегодня вы назначили Улана Ниязбекова главой МВД. Вы могли бы это как-то прокомментировать? Улан Ниязбеков ошол МВД системасына 15 жылдан ашык иштеп жүргөн жаш кадр. Мен ошон үчүн тандадым, бирок коллективине представить этип атканда дагы айткам, бул убактылуу, өзүнүн ишин көрсөтө алсын,
көрсөтө алса калат, көрсөтө албаса алмаштырабыз дегенмин. Ошондуктан анан Матраимовдун кадры, анан Акаевдин кадры, Бакиевдин кадры, Атамбаевдин, Жээнбековдун дегенди мындан ары унуталы. Эгерде жакшы специалист болсо, адис болсо, мейли кимдики болбосун, коюшубуз керек. Ошол тармакка тартып кете ала турган болсо, билимдүү кадрларды, жаш кадрларды биз сеники меники дебесек. Кечээ күнү Жээнбековдун кадры болсо, бүгүн менин кадрым болуп кала берет. Бүгүн менин кадрым болуп калса, эртең менин ордума башка бир кадр келсе, Ташматов келсе, Ташматовдун кадры болуп кете берет. Бардыгыбыз бир кыргызстандыкпыз. Ошондуктан бөлүнбөйлү. Тигинин кадры, мунун кадры депчи. Мейли кимдин кадры болбосун, жакшы, грамотный кадр болсо, мен койгонго даярмын. Кайсы жерге болбосун. Но вам не кажется, что, учитывая, что он уже скомпрометирован своей связью с Раимбеком Матраимовым, это также бросает тень как бы и на вашу личность? Раимбек Матраимов менен мамлекетибиздин 90% бири-бири менен байланыш экен да. Раимбек Матраимов менен. Анда бир 10% эле тандап калган 90% четке кагып салбайлыбы анда бир жолу. Мен бардыгын билдим. Мисалы бажет тармагын жана башка. Эми ушундайды токтотолчу эми. Кимдин кадры болбосун, мен айтып атпайм. Эгерде билимдүү, мындай жакшы, грамотный адис болсо, мейли кимдин кадры. Эгерде ошол байланышын улантып, коррупциялык иштерге аралашып, мамлекетке зыянын келтире турган болсо, жазасын колуна беребиз андай. Хорошо, спасибо. И второй вопрос также по назначению. Во главе таможенной службы вы поставили женщину, которая фигурировала в уголовных делах Финпола в ту пору, когда она занимала пост замглавы таможни «Север». И она была назначена главой таможенной службы. Могли бы вы это как-то прокомментировать? Мен ошол бажы кызматында иштеген кызматкерлердин бир тобунан көпчүлүгүнөн ушуну ийгиликтеп көрүп, кимиси тартып кете алат деп сураштырып, анан биринчи председатель менен анын замы ошол коррупциялык иштерге аралашып жүргөн Матраимовдун кишиси дегенден кийин ал экөөнү алып туруп, ошол Элнура Мамбетжунусованы койдум. Ал жаш кадр экен, ошо коллективи жактырат экен. Бүт бардыгы ошол кадрды коюп бериңиз деп суранган үчүн мен ошол кадрды койдум. Ал кандай коррупцияга ишке аралашканын биз дагы тактап билебиз. Азыр бул менин 3-чү күн иштеп аткан ишимдин жыйынтыгы. Эми 1 ай, 2 ай мага убакыт бериңиздер. Аны дагы көрөбүз. Анын дагы резюмесин, автобиографиясын бардыгын иликтеп көрөлү. Андан кийин анан мен ачык айтамын. Ал менин бир тууганым эмес, же болбосо братым, сватым эмес, мен жакын тууганым эмес, же болбосо бир тарапташым эмес да. А то, что вы в уголовных делах Финпола, это вас как бы не беспокоит? Мен аны териштирем, карайм барып туруп. Эгерде чындап эле ошондой уголовный иши болгон болсо, аны алмаштырабыз. Саламатсызбы, 7-чи канал атым Айжел. Мен сизге 3 суроом бар. Биринчиси ошол Садыр Жапаров өкмөт башына келсе, 1 мандаттуу шайлоону сунуштайт деген пикир айтылып атат. Экинчиси спикер боюнча көп ушул башаламандыктарга, ошол биримдик, Мекен Кыргызстан партияларына наразы болгондор башаатышуудан башталган деп атат. Буга коомчулук спикерге мындай көз карашы жакшы эмес, сиздин жеке позицияңыз. Үчүнчүсү өтө оор кырдаалда өкмөттүн башын жетектеп атасыз. Алдыда болсо мынакей Кытайдагы биздин карызыбызды токтотуп турган тескери жооп кайтарган болчу. Бул бир, экинчиси ошол алдыдагы COVID-19дагы экинчи толкун келе жатат. Ушул боюнча өкмөт бир конкреттүү түрдө кандай кадамдарга барат? Спикер боюнча мен аны парламентте баланчаны спикер кылгыла, түкүнчөнү спикер кылгыла деп айта албайбыз да. Биз көрдүңүздөр, тескерисинче парламентке көз каранды болуп отурдук да. Парламент бир эмес 2 жолу шайлап, анан кайра анысын жокко чыгарып атып, анан 3-чү жолу шайлап берди. Ал спикер боюнча мага неме бербей эле койсоңуз болот суроону. Ковид боюнча мен айттым, эртеңден баштап бардык өкмөт мүчөлөрүн, тийиштүү адамдарды топтоп, тапшырма берип, маалымат алып, андан кийин коомчулукка сизге жарыялайм, журналисттер. Бир мандаттуу боюнча болсо бул менин жеке пикирим эле, бирок азыр ар кандай сунуштар чыгып атат, коомчулук менен биргеликте чечебиз аны. Конституциялык кеңешме түзөлүү, бардык тармактан, бардык баягы билимдүү адамдарды, тажрыйбасы мол адамдарды киргизелик, андан кийин анан коомчулук менен биргеликте чечилсин. Бир мандаттуу болобу, президенттик же парламенттик болобу, аны эл менен чечиле турган маселе.
Агентство ТАСС, Михаил Яков, добрый день. Вы говорили о том, что справедливо некоторых заключенных под домашний арест отправить. Интересно ваше мнение в отношении Алмазбека Атамбаева, как бы вы изначально квалифицировали, было ли это покушение на него, и какую меру, понятно, что это уже решает суд, но вы лично какую меру считаете справедливой? Эгерде мен жеке оюмда болсо, же менин колумда болсо, ал аны камабай эле үй камагына чыгарып коюп туруп, анан кийин сотко катышып, сот күнөөлүү деп чечим чыгарса, анда ошондо туура болот эле да. Ал эми жанакы пистолет менен атып машинасын, анан мына булар атты деген бул өзүлөрү баягы уюштурган, атайлап уюштурган бул окуя болгон да. Анткени Садыр Жапаровдун адамдар атты, мына криминалдар атты, муну криминалдар колдоп жүрөт деген бир мындай бир коомчулукка биздин тарапташтарды жаман көрсөтүү максатында булар өзүлөрү сценарий жазып алып туруп, анан өзүлөрү уюштурган. Ал далилдердин баары биздин колубузда бар. Ак ийилет сынбайт дейт, бат эле билинип калат азыр эми 21-кылым интернеттин заманы дегендей. По поводу отношений с Россией, вы встречались с Дмитрием Козыком, были ли какие-то у вас контакты еще, и какие-то планируются ли в ближайшее время консультации, значит, с российскими коллегами, и в целом по поводу отношений с Россией, как нужно выстраивать, может, на новый уровень, их можно выводить? Спасибо. Мен башында эле айтканмын, азыр дагы кайталап коеюн, биздин мамиле стратегиялык эң негизги партнерубуз бул Россия Федерациясы болот. Анткени бизди көп нерсе байланыштырып турат, андан ажырап кете албайбыз. Россия болот. Ал эми жолугушууларды кандай качан экенин азырынча пландай элекпиз. Эми эртең ишке киришсек, андан кийин белгилүү болот. Качан жолугушуулар болот, качан мындай визиттер болот, аны азырынча айта албайбыз. Спутник Кыргызстан агенттиги Элеман Карымшаков, айтсаңыз, мына өкмөттүн курамын түзүп жатканда эмнесине карап кантип бекиттиңиз? Бул биз карасак кайсы бир саясий күчтөрдүн, партиялардын өкүлдөрү кириптир да жаңы курамга. Бул жөн гана партияларга, саясий күчтөргө бөлүп алуу болгон жокпу бекитти? Жок, аган үлгүргөн да жокпуз. Мен 2 күн мурда аппаратты топтоп, аппарат жетекчиге тапшырма бергенмин. Жалаң жаш кадрлардан турган, билимдүү, мындай тажрыйбасы бар, алдыга жылып кете турган жаштардан издеп тапкыла, ар бир тармактын өзүнүн кесиби менен болсун деген. Ошон үчүн жанакы жаш кадрларды тапкан экен. Бул 1-2 күндүн ичинде үлгүрүп калганы. Атак башкасына үлгүргөн жокпуз. Мына 5-6 эле мүчө өзгөрүп атпайбы? Калган ошол бойдон калып атат. Эми баарын азыр эртең ишке киришсек, андан кийин анан дагы тактап, баарын жыйнап, жарыя кылып туруп, анан кийин дагы кадрларды топтойбуз. Мен ушул учурдан пайдаланып, сиздин сурооңуздан пайдаланып, бүткүл дүйнө жүзүндөгү ушу кыргызстандык, мейли кыргызбы, оруспу, өзбекпи, казакпы адистерге, инженерлерге, жанагындай адистерге абдан мындай билимдүү, дүйнөлүк компанияларды башкарып жүргөн кыргызстандыктар бар, кыргыз балдар бар, жана башка улуттардан барып, бүт бардыгыңыздарды ушу Кыргызстанга келип, ушу өкмөттүн ишине аралашып, жардам берүүңүздөрдү өтүнөм. Муну биз дагы жарыя кылабыз. Мурдакы убак баягы ак үй менен көк үйгө тааныштууnuş, куда сөөк, жанагындай бир тууганчылык, жердешчилик менен жумушка орношуп алып, анан ошол тармакты тарта албай, артка тартып кетип аткан ошондой мезгилден өттүк. Мына бүгүнкү күндөн баштап бир гана кесипкөй адистерди, жаштарды ушундай билимдүү 21-кылымдын жаштарын ошо чакырып кетемин. Мурункудай тааныш билиш болуп, өкмөткө орношуу деген болбойт. Эмне үчүн муну айтып атам? Анткени бизден өлкөдөн абдан мындай бир тажрыйбалуу, кыйын мындай тың балдарыбыз чыгып кеткен. Анткени өкмөттүк иштерге орношо албайт. Анын таанышы жок, акчасы жок. Акча алып жумушка коюу деген мындан ары болбойт. Мен өткөндө аппараттын баягы отурумунда дагы айттым. Коррупцияны түп тамырынан жок кылганга силер да мага жардам бергиле деп. Кудай буйрса мен бардык күчүмдү, бардык күч органдарын ушуга жумшайм. Азыр Кыргызстанда кырдаал оор экени баарыбызга маалым. Анан кийин сиз курган өкмөттүн мүчөлөрү буга чейин көргөнбүз, дайындалып
2 ай иштегенден кийин шайлоого кетип калып, социалдык блокту тескеген вице-премьер Аида Исмаилова шайлоого кетип калбады беле. Анан эгер дагы 1-2 айдан кийин шайлоо болсо, дагы ушинтип деп сиз дайна вице-премьерлер, министрлер шайлоого кетип калып, өкмөттүн иши аксап калбайбы? Шайлоого кетип калса андан кийинкилер башкарып кете берет. Бул мамлекеттик система деген өзү ошондой токтобойт иштеп кете берет. Шайлоого кеткендердин ордуна экинчи замы болобу же болбосо башка специалисттер алып кете берет да. Демек сиздин өкмөттүн курамыңыздагылардын кийин шайлоого катыша турган ою бар. Эми шайлоого катышам десе өкмөт мүчөлөрүнүн ичинен мен аны катышпа деп айта албайм да, ар кимдин өзүнүн укугу. Сиздин ишиңиз аксап калбайбы турганда 1-2 айдан кийин эле болуп калат да шайлоо. Жок, аксабайт. Биз бардыгын мындай расчет менен жасайбыз. Мен карап атам ал жагын. МТС телеканалы Рахат Жанубекова. Башаламандык болгон күнү 6 болгон күндөн эртеси күнү эле 6 октябрда Ички иштер министри ошол убакта Ички иштер министри болуп турган Кашкар Жумушалиев менен улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин башчысы Окунбаев экөө ишин таштап, баягы бул алдындагы кызматкерлерди таштап качып кетти деген маалыматтар айта баштады да. Ошолор боюнча сиздерге алар арызын бердиби, аларга кандай чара көрүлөт, мындай өзүнүн иш ордун таштап кеткен үчүн? Алар Кыргызстандабы? Ошол боюнча берсеңиз. Алар арызын берген бербегенин билбейм. Азыр мага азырынча белгисиз. Ким качат өзү негизи? Күнөөлүү адам качат. Күнөөң жок болсо каяка качасың? Кимден качасың? Кимден коркосуң? Качпайсың да. Күнөө болгон үчүн качып кетти. Экөө тең бирөө улуттук коопсуздук кызматты жетектеп турду, бирөө Ички иштер министрлигин. Экөө тең күч органдары. Жана балдарга буйрук берген, жанагылардын баарын аткарган, эл менен милициянын кагылышып кетишине ошолор жол берген, күнөөсү бар үчүн качып жүрөт. Анан эми кандай деңгээлде күнөөсү бар, аны эртең бүрсүгүнү уже аныктап баштайбыз. Экинчи суроо ошол Райым Андраимов тууралуу бул дагы. Сиз такиз айтпадыңыз беле, камалат депчи, кылмыш иши козголдубу азыр? Билбейм, аны мен ага чейин жете элекмин. Мына момундай неме менен жүрбөйбүзбү? Ушундай башаламандык менен жүрөбүз, ага мен жете элекмин. Сөзсүз түрдө кылмыш иши козголот, күнөөсү болсо камалат, бардык мындай бир өзү жооп берет да кылган ишине. Эгерде сиз айткандай бейресми маалыматтар боюнча дедиңизби, өлкөдөн чыгып кеткен депчи, өлкөдөн чыгып кеткен болсо анда ал эч кандай кылмыш иши козголуп же болбосо жазага тартылбай калабы? Эми мындайда өлкөдөн чыгып кетеби, башка өлкөдө жүрөбү, эгерде мамлекеттин баягы мындай чыныгы мындай кармап келем деген ниети болсо, хоть Африкада болсо деле кармап келет. Ага бир эрк керек, анан чечкиндүүлүк керек, анан мындай коррупцияга аралашпаган буйрук керек да. Ошол эрк бар сизде? Бар. Вы сказали, что Россия останется стратегическим партнером России. В связи с этим вопрос у меня возникает. Намерены ли вы на посту премьер-министра пересмотреть соглашение о военной базе Франции? Да, нет? Жок. Кандай, мурун кандай болсо ошондой калтырабыз. И еще один вопрос по поводу экс-президента Алмазбека Атамбаева. Как вы считаете, является ли он, подвергся ли он политическим гонениям и пересмотрите ли вы его решение, так как он был осужден? Ваше мнение по этому вопросу какое? Алмазбек Атамбаев боюнча мен азыр айттым, дагы бир жолу кайталап коеюн сиз үчүн. Эгерде жеке менин оюмда же жеке менин чече турган колумда болсо, үй камагына чыгарып коюп, анан сотко катыша бер демекпиз. Анткени баары бир жаманбы жакшыбы 6 жыл өлкөнү башкарган адам антип баягы камакта жатпай, сотко жоопко барып, баягы сот териштирүүсүнө барып, андан кийин эгерде күнөөлүү болсо, соттолсо, анда туура болот эле деп ойлойм да. Өткөндөгү окуялар боюнча камалып калганы туура эмес. Репортер Геджи Рахматов. Скажите, Федор Петрович, намерен ли вы поднимать зарплату бюджетникам, в частности, пенсионерам, медикам, учителям и другим, и как именно? Спасибо. Баянкы пострадавшийлер жөнүндө айтып атасызбы? Жок, общий. Общий. Эми мен киришейин, мен сөзсүз түрдө мындайда коррупцияны жок кылсаң, өлкөдө коррупцияны гана жок кылсаң, бюджеттин бир 2-3 эсе дароо көтөрүлөт. Теневой экономикадагы акчалардын бардыгы ачыкка чыгат.
Анан ошондон кийин анан көтөрөсүң да. Азыр бюджеттин дефицити мына 33 миллиард экен. Дагы плюс 9 миллиардка ылдый чөбүз деп атат. 42 миллиард дефицит болуп атат. Анан өлкөбүздө казынабызда акча жок болуп атса, анан кантип мен көтөрөм деп абишет эт алам. Убада берем. Планыбызда баары сөзсүз бар. Анын баарын тең убагы келгенде жасайбыз. То есть мен айтып атпайм сиздерге, жыйынтыгы көп күттүрбөйт силерди. Бардыгын ачык баягы немелер менен айтып турамын. Ким койбуз? Негизги атаандашыңыз учурда Өмүрбек Бабанов болду да, ал дагы көрсөтүлбөдү. Анан аны менен жолугусуз кандай келишимге келдиңиздер? Андан кийин акыркы учурда Алмазбек Атамбаев дагы сизге да колдоо көрсөткөн түрдө билдирди да. Ошондо бул экөө менен сүйлөшүүдө Сооронбай Жээнбековдун отставкасы талабы коюлду. Жок, Бабанов менен биздин эч кандай бир мындай бир келишимге келишкен жокпуз. Жөн гана өлкөнүн стабилдүүлүгү үчүн баарына макул бололу, бүгүнкү жыйын боюнча деп сүйлөштүк да, эч кандай. Атамбаев менен мен жолуккан жокмун, сүйлөшкөн жокмун. Мен жеке оюмду гана айтып атам ал боюнча. Анан сотторду же прокурорлорду мен чыгарып кой, ал бул деп мен айта албайм, алар мага карабайт. Караган учурда дагы мен мыйзамсыз мындай буйруктарды бербейм. Эми урматтуу эл журт, ушул учурдан пайдаланып, мен мекенчилерге карап кайрылып кетет элем. Мекенчил тарапташтарыма, бардык эле кыргыз элине менин телефонумда 10 миңден ашык контакт бар. 50дөн ашык WhatsApp группалар бар. Анан кийин ошогон жайнаган 10 миңден ашык SMS-тер келип түшүп атат. Баарына мен жооп бере албай атам. Телефон жанымда жок, жардамчымда жүрөт. Телефонго жооп бермек түгүл, күнү түнү уктаганга убакытым жок. Мына 10 күндөн бери эс ала албай атам. Анан айрым жардамчым айрым SMS-терди окуп айтып атат. Болду уже премьер-министр болуп алгандан кийин эле карабай кетесиңби деген дагы SMS-тер болуп атат деп атат. Ошон үчүн мен окуй албай атам. Окуганга 1 мүнөт убакытым дагы жок болуп атат. Ошону туура түшүнүңүздөр. Мага бир 2-3 ай керек. Бардыгыңыздарга кайрыламын. Анан ошо соцсеттерден да кээ бирөө жазып атат дейт. Мына уже телефонго жооп бербей калды деп. Мен телефонго жооп бербей калган жокмун. Сөзсүз түрдө бир 2-3 ай убакыт бериңиздер. Мен ишти жолго салып алгандан кийин анан сөзсүз жооп бере баштаймын. Анан дагы бир маалымат айтып коеюн. Мына мен биздин мекенчил программасы шайлоого чыкканда, мекенчил партиясы кечиресиздер. Шайлоого чыкканда эң биринчилерден болуп паспорттагы улуту деген графаны киргизебиз деп убада бергенбиз. Кудай буйрса мына бүгүнкү күндөн баштап улуту деген графа кирип атат. Мына мен кечээ күнү ошо 2 күндүк ишимде ушуну чечтим. Улуту деген графа. Бул жерде так кесе айтып коеюн. Ким кааласа жазгызат. Кыргыз деп, кыргыз кааласа жаздырат. Каалабаса улутун жаздырбай эле ала берсе болот. ID карт, паспортты түшүндүңүздөр да. Бирок эртеңки күндөн башталбайт. Бул анткени ГРСтин баягы технический эмелери бар экен. Бул 60 күндөн 90 күнгө чейин убакыт сурашты. Ушул аралыкта биз бардыгын программаларыбызды тактап, анан кийин 60 күндөн кийин бере баштайбыз деди. Кыскасы бул маселе чечилди. 60 күндөн кийин 90 күн же 90 күн болуп калышы мүмкүн, кичине убакыт керек болсо 90 күндөн кийин улуту деген жазуу менен ала баштасаңыздар болот. Ким каалабаса аны эч ким баягы мажбурлабайт, аны жаздырбай эле коет, жөн эле алат мындай. Түшүндүңүздөр? Да. Если кто-то захочет, он напишет. А если не захочет, никто не будет заставлять. Болот. Жаңы шайлоо өткөндөн кийин жаңы депутаттар келет, жаңы партиялар келет, алар коалиция түзүшөт, ошол түзгөндө эски өкмөт кетиш керек. Демек сиздин сурогуңуз мындайча айтканда 2 ай экен да. 2 айбы, 3 айбы, жаңы шайлоо качан болор азыр белгисиз, ар кандай варианттар каралып атат. Ушул шайлоонун жыйынтыгын тааныйлы деген да сунуштар болуп атат. Же болбосо жаңыдан эле ушундай партийный система менен эле шайлоого баралы деп атат. Айрымдар айтып атат, менин сунуштаган вариантымды колдоп атышат. Баягы конституциялык реформага барып, анан жаңы шайлоого баралы деп атышат да. Ошондуктан азырынча белгисиз, аны так айта албайм азыр. А можно спросить, а что бы вы сказали иностранным и отечественным инвесторам вот сейчас? Обнадежите их или как вообще? Сөзсүз түрдө инвесторлор үчүн эшик ачык. Мына бүгүнкү күндөн баштап
менин эшигим ачык кабинетимдин. Ким эгерде инвестиция салам десе, эч кандай коррупциялык жолдорду сунуштабай, түп түз бойдон мамлекетке менин чөнтөгүмө сунуштабасын. Буга чейин инвесторлар мына сенин чөнтөгүңө 10% же 20% же болбосо момча акча деп келчү. Мунун бардыгын мен билемин. Угуп эле жүргөм, көрүп эле жүргөм, билемин. Менин чөнтөгүмө сунушташың кереги жок. Маған келген инвестор, мына сенин мамлекеттин бюджетине момча пайда болот, моуну иштетем, мага мынча пайда болот деп прозрачно келсе, болду, ошол сөзсүз түрдө ошол жерден жардам беребиз, кучагыбызды жайып тозуп алабыз. Эч кандай бир башка лишний бирөөнүн чөнтөгүнө же налоговыйга же болбосо жанагыдай башка таможня же күч органдарына мындай пара берүү менен иштебейт. Только мамлекетке гана түшөт. Мен мага чейинки премьер президенттерге мен жооп бере албаймын. Мен өзүм жооп берем. Муну мен ишим менен далилдейм, сөзүм менен эмес. Убакыт көрсөтөт муну. Россиянын президентин аппарат жардамчысы менен жолуктурсуз да. Эмне жөнүндө талкууладыңыздар? Ушул бүгүнкү кырдаалдан чыгуу маселесин гана талкуулаганбыз. Тынчтык жолу менен эч кандай мындай бир конфликтке барбай эле бүтүрөлү деген эле талкуу болгон. Чоң рахмат сиздерге, жакшы калыңыздар. Ситуацияны талкуулап өтүп